Рахмат. Идарбек, сизге бир суроо. Сиз азыр бул мыйзам долбоору менен биринчи менчиктештирип приватизация кылып, андан кийинки сатып алгандардын укугун коргоп коелу атасыз. Кийинки сатып алгандардын гана, биринчилерди коргобой элебиз. Сиз андан көрөп, бул биринчи сатып алгандарга деген милдет жүктөлүлгөн да. Бул мекемени сатып алып атканда, ал деген кандай өнүктүрөт, канча жумуш орун түзөт депчи. Анан ал деген кийинки сатып алуучуга сатканда, ошол милдетти кошо жүктөп ана сатыш керек. Туура, ошондой болуш керек. Ошол милдетти кошо жүктөп ана сатыш керек. Эгер ал шартты аткарбаса, анда мунапыс ага иштебейт. Бул мындай болот атат. То есть азыр биздин жана сатып аткандар, биринчи приватизация сатып аткандар 3 жылдык мөөнөт деп айтып атабыз. Ал 3-чү жыл калганда сатып үй ачат, анан кийинки сатып алгандарга дагы 3 жыл иштеп атат да. Көрдүңүзбү? Сиз ошол элементти эске алган жоксуз. Мен ушул жерден окуп атканды айттым уже. Эгер шарттар болсо, шарттар аткарылбаса, кийинки сатып алгандеги демек ал мойнуна алды. Аткарылбаса, токтоп туруңуз. Сиз менин айтканымды түшүнгөн жоксуз. Биринчи сатып аткан кийинкиге сатайын дегенде 3 жылга бир аз убакыт калганда кийинкиге сатып атат. Ал автоматически тигинин да жүгүн мойнуна алып атат. Бирок ага да 3 жыл иштеш керек деми. Ал 3 жылдын ичинде. Көрдүңүзбү? Сиз кайра мурдагы болуп аткан элементтерге кайра да кошумча убакыт сөз берип атасыз. Кудус Кожоевич, концепцияны колдоп коюңуз, экинчи окууда мен сиз айткан пунктты кошуп коелу. Эгер шарттар болсо, 3 жылда аткарылбаса, мына азыр агентство госимуществонун өкүлү айтып атат, биз буга жакшы ынанган жокпуз деп. Көрдүңүзбү? Булар да ошону эсепке алып атышат. Себеби дегенде биз ошо саткандарга 3 жыл берип атабыз, алар кайра 3 жылга бир ай калганда, 2 ай калганда сатып атышат дагы 3 жылга пролонгация кылып атышат булар. Көрдүңүзбү? Эске алабыз, экинчи окууда кошо кетебиз. Көрдүңүзбү? Мен сизге мындай секретин айтып атам да, сиз эми балким буга чейин билгендисиз, балким айта албай аткан чыгарсыз. Мен бирок секретти сизге ачып эле коеюн. Рахмат. Муну ошон үчүн мен эми азыр, конечно, концепциясын колдоп берем, концепциясынчы. Бирок мына айтылып аткан сын пикирлердин баардыгын эске алышыңыз керек. Бул эң негизги маселе, мен айтып аткан маселе бул жердечи. Булар ушинтип анан экинчиси дагы 3 жыл калганда, 3 жакын калганда сатат дагы 3 жылга. Ошо менен биринчи 3 жыл дегенибиз бизге 10 жылга айланып кетип атат. Макул мына. А буга окшоо маселе бизде толтура. Жана силердин комитеттерде жана каршы чыгып аткан мен депутаттардын, мен коллегаларымды угуп атам. Булардын баардыгы жөндөн жөн чыккан жок. Эгерде ошо биздин карапайым элге иштей турган мыйзам болгондо, булар эч жакта каршы чыкпамайсыз айдан. Сиз өзүңүз да көрдүңүз го, кандай мындай жалпак тил менен айтканда таламда калдыңыз. Ошондуктан муну жакшылап ойлонушуңуз керек. Урматтуу кесиптештер, менен баарыңыздарды кайсы деп айта алмайм, бирок мен концепциясын колдоп берем.